Сталин өлгөндө ыйлагам. Эми кантип жашайбыз, Сталин жок. Өзүнүн чыгармачылыгында Чыңгыз Айтматов явный антисоветчина. КГБ буларга үстүнөн арыз жазгыла десе, анан алар жазып тур, орустарды жаман көрөт деп. Чумташтын дачасында кымыз ичемде ошакта отуруп, анан ошонун буйругу менен кыргыз элибиздин каймактары кырылып калган. Сабак өтүп атса, терезени келип тыкылдатат, чык, поездга түшүп согушка кетесиң. Чындап эле Жамиляны кыргыз окурмандары биринчи кабыл алган жок. Терезеңе айтып калат да, сага калыңды ас төлөштү. Сен эмне ушундай? Анан мен айтам, жанагы свидание сыным дегендин идеясын беришпедиби? Ал кандай калың? Десем, ушинтип мен жеңип кетесиң деп айтар эле. Төрөкул Айтматов менен кошо 37-38 жылы карапайым эли менен кадимкиде мугалим, врачтар менен кошо 137 кишини атып, Чоңташтагы НКВД лагериндеги бир кирпичный завод бар экен, ошол кирпичный заводду салып, жер үстүнө жер коюп, кайра салып, кайра жер коюп көмүп койгон. Ошол неужели 57-жылы анда НКВД эмес, НКВД 46-жылы переименование болуп, МГБ болуп калган, Министерство госбезопасности. Неужели ошол МГБде ошол маалыматтар жок болчу? Анын баарын жок кылышкан, же архивтерин ачып издеп көрдүңүзбү аны? Менин түшүнүгүмдө жанагы протокол, ушунча киши атылсын деген протокол бар да. Ошону Москвага жөнөтүшөт. Квотаны аткардык деп. Квота түшчү да, ушунчаны атып салгыла деп. Каяка көмгөнүн эч ким билбейт. Жашыруу архивтерине жазбаптырбы? Жазылбаптыр. Бөйрөйжө айтканда гана табышты да. Анан жана көрдөн табылган документтер аркылуу. Эми ал мындай болгондо, кыш бышыруучу завод кышты жасатат. Ал эми жана топурак, кум, неме кылып. Анан аны бекемдеш үчүн ысык температурага кармаш керек. Ошон үчүн камера болгон, камера обжига. Ошол камерага, ал камерада дайыма ысык температура болуп, ал жер таза болот да, мындай айталы, кычкылтек же бир башка бир немелер, заттар жок да ал жерде. Таза болуп, анан ошо жерге немелер ыргытылып калат. Алар ыргытылып, анан көмүп, анан чирип кетиш үчүн кислород керек дагы. Кислород өтпөйт. Өткөн, бирок баягы анча-мынча баарын чиритип, аякча үстүңкү катмарда жаткандар. Ылдый жактагы ошо биринчи ташталган айталы Төрөкул, Жус, дагы бир Абдрахманов, анан 4 кишинин кагазы табылат да. Обвинительное заключение. Анан ошол сакталып калган, мен да таң калдым да. 53 жылдан кийин жана кагаздар окулат экен. Вот, пожалуйста. И Айтматова Төрөкула мы нашли. Все его. Бедный его Чингис ищет по всему Советскому Союзу. Он вот он. А он вот где. Все снимается. Я. Мы нашли. Стоял. Что там сосед Трюкстанс. А он вот он где. Айтматов Төрөкул. Установлено. Обвиняемый Айтматов, являясь выходцем из антисоветской Баеманапской среды 26 года, был завербован в социал-трудовую партию. Айтматов был осведомлен Исакеевым и другими участниками организации Туранской партии, и он разделял эти формы, методы борьбы. Кантип деп ишенбей койдум да дегенде. Анан мага Илгиз Төрөкулович түшүндүрүп берди. Ал жер ошондой кургак болгон, таза болгон. Ошо ал жерге баягы чирите турган немелер, атомдор, молекулалар кирген эмес.
көмүп коюшкан деп. Ошонун аркасы менен табылып калды 4 кишиники. Мүмкүн башканыкы да болгон чыгар, бирок алардыкы чирип калган. Үстүндө турган. Ошон үчүн төртөөнүкү табылды да. Ошон үчүн жана 4 кагаз табылды. Убагында сүрөткө тартып калышты да. Алар абага чыккандан кийин майда-майда болуп жок болду да. Кислород менен контакт. Ооба, уже болбой калды. Самую ответственную работу Юрий Константинович. Бар. Номер там есть. Обильное заключение. 10 чакты жыл өтүп калган. Ошко командировкага барып, бир прокурорго кирмекмин да, бир аялдардын иши боюнча. Азыр фамилиясын унутуп атам абишин. Анан сүйлөшүп, баарын жакшы бүтүрүп анан чыгайын десем, эже, мына сүрөттөрдү көрдүңүз беле деп мага сүрөттөрдү көрсөттү. Баягы казуулар жүрүп аткан кезде мен прокурор болчумун дейт. Анан мени ошол жерге прокурор катары коюшкан дейт. Анан ушул кагаздар табылганда мен ошол замат сүрөткө тартып калган буларды дейт. Анан мага анан ошол өзүндө бар экен ошол сүрөттөр мага көрсөттү. Сүрөттө кагаздар, 4 кагаз, анан кийин дагы баш сөөктөр, анан дагы жана сөөктөрдү жыйнап койгон жеринен баарынан иши кылып, ар кандай сүрөттөр бар экен. Алып калдыңызбы? Анан мен жана баш сөөктөрдү көргөндө башым айланып кетти. Мен муну албайм. Бирок тиги кат сүрөтүн алам деп, каттын сүрөтүн алдым. Ошо китепте бар ал сүрөт. Андан тышкары негизи ошол кароолчу көрүп калып, өзүнүн кызына кетип атканда айтып берген бул деле Кудайдын чоң белгиси. Бул дагы ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз, кыскача тарыхый маалымат берсем, бул 37-жылы Кыргыздын НКВД, Кыргыз СССРнын НКВДсине Лоцманов деген жигит келет. Ал Орусияда анча мынча ооруп, анан бул жакта ошол Чоң Таштын дачасында кымыз ичкен. Кымыз ичем деп. Кымыз ичем деп ошол жакта отуруп, анан ошонун буйругу менен кыргыз элибиздин каймактары кырылып калган. Ошол список тизменин баарын түзүп, жана Ежовко жиберейин деп, баарын түзүп, ошол киши анан 38-жылы өзү атылып кетти. Ушундай чоң кылмыш жасагандан кийин Кудай дагы аны жазалады. Бирок ушунча кишини кантип өлтүрөм, мындай бул кылмышты кантип сыр кылам, кантип жашынтам деп ошол дачаны таап туруп, Чоң Ташта бул мурда НКВДнын бийик кызматкерлеринин дачасы болчу. Анан 47-жылы болуш керек, лыжный бир немеге берип коюп, азыртадан бери ошо лыжный курорт калды да. Ошондон. Анан 137 кишини аттырып, бирок 138 сөөк табылып калган. Бирөө бир аялдын сөөгү экен, мүмкүн бир күбө болуп калган деген ойлор бар да. Белгисиз болуп атат. Анан ошол жака көмүп катып койгон, бирок ошол сыр ачылып калды. Ошол ачылып калган жөнүндө кыска айтып берсеңиз, кандай болгон? НКВДчылар негизинен мындай карап көрсөң, фамилиялары, немелери бүт баары орустар жана еврейлер. Алыстан келген, Кыргызстанда жашаган эмес. Тиешеси жок. Кыргыздарды түшүнүп, ага бир боору ооруган кишилер эмес. Алар жанагы немелерди эле аткарып жүргөн. Туура. Лоцманов мисалы үчүн Иванов деген. Ооба, Лоцмановдон мурун Четвертаков деген болгон. 3, значит, вот здесь. Еще. Мана. Так. Опять тот же следователь, вот сволочь, а. Кульц Айн. Это прокурор. Но все равно. Военно. Кульц Айн. Это евреи? Или немцы? Лоцманов, народный нарком внутренних дел Киргизской ССР, утверждаю. 38-й? Я. Да, 38-й год. Алар эми үй бүлөсү менен келип анан жакшы жашагысы келет. Анан ошон үчүн шаарга жакын жерде, тоодо, сонун жерде, мына Чоң Таш деген жер сонун датым эле. Ошол жерден өздөрүнө дача салышат.
эс алып туралы деп. Ал жерде жалпы тиги кызматкерлери үчүн мен бир көргөм жаңы ачылганда узун бир имарат, 2 имарат. Ар биринин ичинде ошо 2 жакта бир бөлмөдөн ошол ар бир үй бүлөгө беришчү экен. Андан башка немеге Лоцмановго окшогон начальниктерге атайын үй курулуп, анан жанагы сторож, ал жерде немелер бар да, аларга кызмат кылган кишилер. Ошолорго бир жөнөкөй үйлөрдү салып беришет. Анан ошо 34-жылы Бүбүранын атасы ошо жерге сторож катары кабыл алынат. Ал жерге иштейт, үй бүлөсүн алып келип, ошо жерде жашайт, көрөт ушунун баарын. Ал жерде дагы бир корпус болот. Бияктан түрмөдөн баягы суралып жаткан кээ бир кишилерди ошол жака алып барып, ошол жактан улантып, пыткаларды ошол жерден неме кылып, өлтүрүп, көмүп коюп, ушинтип көп неметкен экен. Мен ал корпусту да көрүп калдым. Менин оюма ошо жуту да келип атты да. Анан ошол мен билбейм бул чынбы жокпу. Мен больницада жатып калдым. Анан бир аял жанымда жатты. Анан экөөбүз сүйлөшө кеттик чоң таш жөнүндө. Анын жээни бар экен. Жээни лётный училищеде окуйт экен. Ошол көрөм деп келди тиги аялды. Немесин, таэжесин. Анан анда дагы жана чоң таш жөнүндө сөз болуп кетип, анан тиги бала айтты. Лётный училищеде окуйт. Бизди практикага алып барды дейт чоң ташка. Анан барганда неме казгыла дейт, окоп. Окоп каза баштасак эле сөөк чыгат дейт. То есть жана 137 кишиден башка дагы көп сөөктөр ошол жерге көмүлгөн, айтылган эмес. 38-жылы жанагы 137 киши көмүлөрдүн астында НКВДчылар ойлойт, мынча кишини каерге көмөбүз. Мисалы үчүн Орто Сай, дагы бирдеге ошо ал кезде шаардын сырты да бул айылдар. Мен ошол айылдарга көр каздырсак, анан ошол жерге алып барып көмсөк. Бирок кандай болсо дагы жергиликтүү эл билип калат. Ошол жерди барып өздөрү болбосо иттери, малдары барып ошол жерди неметкенде анан билинип калат. Анан жашырыш үчүн эмне кылабыз деп көр таппай турганда, анан Лоцмановдун оюна жанагы кирпичный заводдун немеси, а кезде булар баарын куруп, кирпичтин кереги болбой калганда, анан ушул немени эле, камераны эле көр кылалы деп, анан ошону ошол жерге алып барып көмүшкөн. Үстүн жаап, анан кийин ал дөңсөө катары болчу. Кишилер өйдөдөн ошо көрдүн үстүнөн лыжа менен, чана менен өтчү. Ал жер ошо кийин НКВДчылар таштап кетет спортсмендерге. Анан шаардыктар барып эс алчу. Суббота, воскресеньеде. Сыягы атайын жиберишет го немеге, тиги завод фабрикада иштеген кишилерди ошол жака барып эс алгыла деп уюштуруп профсоюз. Бул баягы НКВДнын немеси эле дегенди унуттуруп, спортсмендердин немеси лыжа тепкен станциясы деп эсептесин деп
аракет кылышкан да. Анан ошондо ошол жерде тизмеде бир орус фамилия бар эле, ошонун кызы айтканын уккам. Мен ошол жерге келип, ушул көрдүн үстүнөн чана менен өтүп кетчү элем. Мен аталардын сүйөгүнүн үстүнөн чана териптирмин деп бир кайгырып айтып атканын эсимде да. Анан мен өзүм дагы бардым үй бүлөм менен ошол жака. Анан менин жолдошум эки балабызды алып кичине нарыгыраак бир жакшыраак жер бар экен деп ошол жака барып тебип атышты. Мен болсо ошол жерде скамейка бар экен, ошого отурдум. Балдар кичинекей үстү суу болуп келсе, анан мен кийимин которуп берем. Анан жолдошум урушту. Сен эмне ушул жерге келсек, ушундай аба, ушундай сонун жер, ушу бир чанага тээп, же лыжага тээп койбойсуңбу? Эмне отурасың? Сен кыймылдабайсың дейт да. Ага мен болбой койдум, жок, теппейм деп. Анан өзүм ойлойм, Кудай мени сактаган экен. Ошолдон сөнө көрсөттү. Ушул жерден эл өтүп атпайбы? Ошол жерден неме этип койбойсуңбу? Тээп койбойсуңбу дейди. Анан жок, көңүлүм жок эмне үчүндүр деп. Ошо балдардын кийимин которгонго эле отурдум да. Ошондо тиги кароолчу көрбөй калганда билинбей калмак экен да. Кароолчу деле көргөн эмес, бирок ошону неметкен да, подозревать эткен да. Анткени буларды кетирет да немеден. Көмүп аткан кезде. Дачадан кетирет, барып айылыңа барып жашап кел деп. Анан араба менен ошол жерде бир досунун үйүнө кетет. Анан бирок неме дейт? Сен келип малды карап тур дейт, жана жылкыларды, уй болгон наркы берки Сүтүн ичип атышкан да. Чөп бериш керек, суу бериш керек. Анан ошого ноябрь эч жака чыгарбайт да. Анан барып турат. Барса, ошо жанагы неме көмүлүп калат. Дөңчөнү көрөт. Анан кийин эртеси келсе, анын үстү дөңсө болуп калат. Анан не болду? Ошол жерге анан дагы угат да, айыл аркылуу өтөт, мына Воронцовка аркылуу грузовой машинелер толтура бир нерсе менен элди милицияны коюп койгон чыкпагыла деп. Неме чоң ташты көздөй машинелер бир нерсе алып кетет түндө. Анан ошонун баарын ойлоп, анан ойлойт, кишилерди өлтүрүп ушул жака. Ким экенин билбейт, бирок ошо кишилерди ушул жерге көмдү деген ой менен ошону жашырып жүрөт. Кызы сураса дагы эмне кыласың, тиги деп ошентип. Анан кийин өлөрүндө айтыптыр, мен карыз кылып кетпейин. Мен өлсөм, мен өлгөндөн кийин заман өзгөрсө, элге айт. Ушул жерде кыргыздын мыкты жигиттери бир көргө көмүлгөн деп. Бул эреже айта албай жүрөт албетте, совет мезгилинде. Анан баягы перестройка болуп неметкенде, анан ошондо айтат. Мен ушундай жерди билем. Ошо 38-жылдыкы десе, эч ким ишенбейт биринчиден. Ишенсе дагы коркот совет бийлигинен. Койчу ар кайсыны сүйлөй бересиң деп. Анан Кудайдан болуп ушул кабар Болот Жумашевич Абдрахмановго жетет. Ал ошол кезде немеде иштеп жүргөн кез экен. КГБда. Анан ошол жигит анан болбой көрөлү деп анан казып, анан жана кагаздар табылганда баары неметет. Эми ошондо КГБда ушундай маселе турат. Бул нерсени элге угузсакпы, угузбасакпы деп. Анан жыйналыш өткөрүшөт. Жыйналышты айтышат, ушундай жер табылды.
муну биз элге угузалыбы же угузбайлыбы десе, коллективдин жарымы угузбайбыз дейт. Кой, баягы бойдон Советтер Союзу кандай болсо ошол бойдон жүрөлү. Жарымы жок, элге чындыкты айталы дейт. Ошондо КГБнын начальниги Жумабек Асанкулов айтат, жок, элге чындыкты айталы деп, ошол кишинин сөзү жеңип кетет да, ошон үчүн ачылып калды. А киши кой, айтпайлы десе, анын баары жашыруун болуп калмак. Ушул жерде Асанкуловдун ролу да абдан чоң. Анан албетте мына Болот Жумашевич, анан жана аны менен бирге иштеген балдар, булар дагы чоң иш жасады. Убагында бул нерсени ошо Бөйрөжөгө деле, Болот Жумашевичке деле убагында жакшылап колдоп, рахмат деп, бир неме кылып койсо болмок. Сыйлык берип, антип мынтип. Бирок унча көп неметпей калды. Бөйрөжө ошо бойдон эле кете берди. Жакында кетти. Ошо бир батыр деп берсе болмок, же дагы бир наам берип, кичине материалдык жактан колдосо болмок. Бирок болгон жок ал. Мүмкүн Болот Жумашевич менен генерал Асанкуловго берет. Генерал Асанкулов тирүүбү азыр? Жок. Алда Өтүп кеткен. Болот Жумашевич иштеп атат, бирок жакшы болду. Атабейитке барып директор болду. Бирок дагы деле мамлекет көп көңүл бурбайт. Немесине, ремонтуна каражат бербей, көп жылдар бою абдан кыйналды. Эми ал жерге бир эле репрессияланган эмес, 16-жылдын эстелиги орнотулду. Апрель революциясыныкы, Чыңгыз Айтматовдуку кетти. Эми азыр Баткендеги немелер, курмандыктарды ошол жерге көмүштү. Азыр эми Мамбет Мамакеев да ошол жака көмүлгөн экен, ошого дагы эстелик тургузабыз деп атышат. Ошо мен мурда күнү барып келдим. Анан ал убакытта уже апаңыз Нагима Хамзеевна көз жумуп, Чыңгыз Төрөкулович алар жагы сөөктөрүн койгондо ошол жака атамдын дагы көрүстөнү болсун деп эсептелсин. Анан жазып койгон, мен өзүм барып көргөм. Мен билбейм сөөгүн каякта. Эстелик орнотолбойм. Орнотолбайм деп жазган сөзү бар. Анан Чыңгыз Төрөкулович өзү ушул кабарды укканда кандай кабыл алды? Мен гезиттен окуп калдым. Шаардын сыртында, бир 30 километр аралыкта ушундай көп сөөк көмүлгөн көрүстөн ачылды, казуулар жүрүп атат деп. Биздин Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтунун бир юбилейи болуп калды. Анан Франциядан өкүлдөр келип, аялдардын билим алуу маселеси боюнча. Анан ошону менен Францияга бара турган болуп калдым мен. Ошондон кийин барып, кандайдыр бар маселелер бар эле. Анан ал жактан Францияга барып келатканда Чыңгыз Төрөкулович Люксембургда иштеп аткан. Кой. Элчи болуп. Мен жолдон кире кетейин, мен Европага да келмек белем деп Люксембургга бардым. Барып 2-3 күн жүрдүм. Анан бир күнү айтып калдым. Ушундай көп кишинин сөөгү көмүлгөн жер табылып атат деп айтсам, мынтип отурган башын мынтип кылды кылып. Мен уктум, мага элгиз телефон чалды. Бирок аны кантип табасың? Ким экенин ушунча жылдан бери? Мүмкүн ал 16-жылдыкыдыр. Мүмкүн кандайдыр инфекция болуп адамдар көп өлгөн чыгар. Мүмкүн ачарчылык. Кантип табасың? Кантип баланча киши экен деп, ушунча жыл өткөндөн кийин кантип табасың деди. Жер карап, мындай кайгырып калды. Анан мен
унчуккан жокмун. Мен агаларым да мен ойлогондо ойлоп аткан турбайбы. Мен ойлодум да 37-жылкы болуш керек деп. Анан алар өз ара сүйлөшкөн экен. Анан мен Люксембургтан Москвага кеттим. Москвада бир немеге Постпрестон гостиницасы бар болчу, ошого токтодум. Анан лестница менен өйдө чыгып баратсам, биздин жийделик жердешим, бир жагынан тууганым, немеге Илгиз акенин өкүл баласы Октябрин Садыров деген ылдый түшүп келатыптыр. Ошо гостиницага токтогонго анан экөөбүз учурашып калдык. Неже баягы көрүшкөндөн атаңыздын кагазы табылды дейди. Койчу, ошончо жылдан бери ошо сакталып калмак беле. Сүйлөй бересиң да дедим да, анан ал кичине таранып түштү. Эже мен гезиттен окуганымды айтып жатам деп. Анан ошону менен Фрунзеге келдим. Келип эле Илгизге телефон чалсам, чындык деди. ГКЧП чыгып кетти. Анан Чыңгыз Люксембургду таштап кете албайт. Москвадан телефон чалып атышат, чыкпаңыз деп. ГКЧП болуп атат деп. Бул август экен да? Иә. Август экен да. Август. Анан ал киши Асанкуловго звонить эткен окшойт. Улам откладывается. 23-үнө перезахоронение болот деген. Анан ГКЧПга байланыштуу. Анан 27-сине анан кийин Акаевди Москвага чакырып кетишти. Анан ошон үчүн 30-уна коюп койушту да перезахоронение. Анан Чыңгыз Төрөкулович ошол датага карата келип калды. Москвадан уже неме болуп. Ана болбосо телефон чалып аткан кайгырып мен буяктан чыга албай жатам, перезахоронениеге катышпай каламбы деп жаткан. Анан бирок ошо Асанкуловго телефон чалган окшойт. Карындашым ушинтип неметип атат деп. Анан Асанкулов чакырды. Мария эжең экөөбүз бардык. КГБга биринчи жолу киргеним тим эле укмуш болдум. Анан ошол жерден атамдын следственный делосын берди. Карап чыгыңыз. Анан мен карап атам. Анан анкетасы бар экен, өз колу менен жазып кол койгон экен. Анан протоколдун ар бир бетине ылдый жагына Айтматов деп кол коет экен. 10-15 кишинин фамилиясы ошо Айтматовго карата көрсөтмө берген да. Анан ошолорду окуйнчу, ушуларды эстеп калайынчы дедим да. Десем, тиги киши байкап калды окшойт. Эстеп калам деп убара болбоңуз, а кишилерде күнөө жок. Аларды аябай кыйнап, пыткага алып, эс үчүн жоготконго чейин тиги неме кылып кыйнап кол койдурушкан деди. Анан чукпай калдым. Анан кийин мына протоколдун ар бир бетине койгон колу анкетадагы колуна окшош эмес го, эмне үчүн? Десем айтты, ошо буларды аябай кыйнап, эс үчүн жоготконго чейин алып барып анан кол койдурушкан. Же болбосо башка бирөөгө кол койдурушкан деди. Анан иши кылып, көз жаш деген көл болуп акты, эчтеке көрбөй калдым, неме болуп. Анан мен немеге алып барып келейин деди. Анда жаңы эле сөөктөрдү чыгарган кезде да. Анан чоң ташка алып барды. Жана камерага бардык. Камеранын түбүндө дагы анча-мынча кабырга, омурткалар жаткан экен. Анан приказ бердим, муну жыйнагыла деп. Анан ошону менен ошол жерге отуруп өзү Куран окуду. Куран окуп, көңүл айтып, эми ал заман ошондой болгон. Көп жыл өтүп кетти, эми көтөргүлө муну көп кайгырбай деп жакшы сөздөрүн айтты. Не КГБде иштеген киши ушундай болот экен деп ичимен разы болуп калдым. Мурун мен КГБшниктин баары өлтүрөбүз эле деп турат деп дечимин да. Ошентип Асанкулов мени Атабейитке алып барып, өзү Куран окуп, өзү кайра үйгө жеткизип койду. Чыңгыз Төрөкулович качан барды?
Анан Чыңгыз Төреқулович кайра көмүүсүнө келди. Анан неме кылдык. Эски аянттан машинелерге жана урналарды коюп, сөөк салынган урналарды коюп, машинелерди катарынан тизип коюп, анан неме болду? Митинг болду. Акаев сүйлөдү, Айтматов сүйлөдү. Анан Айтматов сүйлөгөндө айтты, ал жерде мына кайра көмүп атабыз сөөктөрүн, ата бейит деп атайлы деп. Ошол немени айтты. Анан кийин баягы митинг бүткөндөн кийин немелер машиналар кетти, чоң ташты көздөй биз артынан кеттик. Анан келип ошондо чоң ташта аябай киши көп экен. Ошо тегеректеги айылдар атчан, машине, жөө келгени жөө, тим эле киши көп. Анан ошол жерден жанагы немелерди, чуңкурларды даярдап койгон. Анан немелерди жанагы немелерди көтөрүп, сөөктөрдү көтөрүп, солдаттар бир мезгилде салып атышты. Музыка мындай барабан, киши чыдап тура албайт. Ушундай эс учум чооткондой болдум. Тим эле ушу бир мезгилде бардык ящиктердин баарын көргө салып, анан кийин жана барабанный дроп, анан кийин көмө башташты. Анан эми Чыңгыз Төреқулович ошо Акаевдардын жанында турган, биз Илгиз экөөбүз бир жакта элдин арасында турганбыз. Эми ал албетте өзүнүн кайгысын кийин анан макала жазды литературный газетага. Ушундай болду деп. Албетте а киши үчүн бул чоң мындай бир күтүлбөгөн, мындайды ойго келбеген нерсе болчу да. Ушуну билгенде аябай эле кыйналды. Негизи сиз китебиңизди жазып атасыз. Ушул трагедияга алаяктуу жагандай КПСС-ка Чыңгыз Төреқулович өз ыктыяры менен кирген жок, мынтип көп каалоосу болгон жок. КПСС-ке киргендеби? Ооба. Эми ал кезде партияга кирбесең өспөйсүң, эч жерге жумушка албайт. Мен өзүм студент кезде бир күнү неме чакырды мени, зав кафедра. Сизди партияга сунуш кылалы деп. Ал кезде ошо рабочий класс, анан ошо студенттердин арасынан, жаштардын арасынан партияга сунуш кылалы деп атышкан да. Анан мен айттым, мен кирбейм партияга дедим. Анан эртеси радиотехника кафедрасынын башчысы чакырып алып урушту. Эмне үчүн макул болгон жоксуң? Канчалык партияга орусча айтты да, порядочный, честный кишилер өтсө, ошончолук партиянын демеси көтөрүлөт. Мына эми сенин ордуңа жулунган бир кыз кирди ал жерге. Эми ошондо партиянын немеси бар, жулунгандар чоң кызматка барам дегендер сөзсүз партияга өтүш керек эле. Анан эми Чыңгыз болсо баягы немеге барды, высший литературный курска барды. Анан кийин аны бүткөндөн кийин аны Правда газетасына корреспондент кылып жиберишет. Анан ошондо партияда жок экен. Срочно партияга алгыла деп жиберет да. Анан партияга өтүш үчүн дегенде кандидат болосуң. 1 жылбы, 2 жылбы кандидат болуп өзүңдү жакшы көрсөтсөң, анан партияга өтөсүң. Анан ошентип кандидат кылып Чыңгызды жиберип атышат, неметип атышат да. Анан ошол кандидат болуп неметкенде ага тапшырма беришет. Мынабу жашап аткан үйүңөр 141-чи үй, Московский. Жалаң жазуучу, акындар жашаган үй. Ушул үйгө домком болосуң. Общественный жумуш. Анан таң каларлык. Мен апамдын архивинен бир кагаз таптым. Неме ошо
дом управленияда иштеген бир орус киши, азыр фамилиясын унутуп атам. Ну, видимо, ошо домкомдордун чоңу го. Домкому Айтматову приказ за такое-то число провести газовые, ну, в общем, газ өткөрүш керек экен да. Эми ал кезде газовый трубалар жок, а баллондорду алып келет. Ал подвалга коюлат дагы, подвалдан анан трубалар менен квартираларга өткөрүлөт. Ошону аткарасың деп анан фамилиясын жазып коет. Анан ошону апам, мен кантип бир жагынан уже корреспондент болуп калдым. Тияк бияга немеге барышым керек, командировкага барышым керек, эми кантип домком болом дегенде апам айтат, бара бер, мен бүтүрөм мунун баарын деп. Анан апам ошо домкомго барып, дом управленияга барып, жанагынын баарын уюштуруп, подвалга алып келип, иши кылып, ал жерге суу, анан топурак, кум бирдемелерди алып келиш керек. Кокусунан неме болсо, өрттөнүп кетсе, ошо менен өчүрө турган средство болуш керек да. Анан ошолордун баарын уюштуруп, үйгө газ. Анан ошол кагаз апамдын архивинде калыптыр. Апам анын ордуна жанагынтип иштеп, анан ал киши эптеп партияга өткөн. Партияга өтүп, антпесе кызмат беришпейт. Өсүш жок. Өсүш жок. Анан албетте баягы ким билет эми, мүмкүн ал кезде идеология укмуш да. Может, ишенген чыгар. Мисалы үчүн мен өзүм Сталин өлгөндө ыйлагам. Эми кантип жашайбыз, Сталин жок деп. Ошондой болчу да. Ошондой кылып тарбиялаган да бизди. А кишини дагы ошондой кылып тарбиялаган кылыш керек, болуш керек. Партия деген бүт барынан өйдө, барынан неме важный деп. Бирок таң калтырган нерсе, өзүнүн чыгармачылыгында Чыңгыз Айтматов явный антисоветчина деп коебузбу, иши кылып совет доорундагы болгон ыплас нерселердин баарын явно көрсөтөт. Баягы сиз айткан Буранный полустанок. Мисалы үчүн Прощай Гүлсары. Эми Прощай Гүлсары деген бул бир кишинин чоң трагедиясы. Какой-то бир чиновниктердин айынан киши атынан да айрылды, аялынан да айрылды, негизи өзүнүн комсомольский, коммунистический ишинен да айрылды. Ошондо антисоветтик бүт идеяларды таң калыштуу да. Бир четинен биринчи мугалимди окусаң, чын эле совет бийлигин колдогон, ишенген. Мисалы үчүн бетме-бетти окусаң, кандайдыр бир дезертирлер болгон, ушундай кез болгон деген ачуу чындыкты жазып чыккан. Ошол чыгармачылыкты кантип өткөрүп атышты цензурадан? Мен таң калып атам. Ошо жанагы биринчи мугалимди айтып атпайсың? Биздин аталарыбыз совет бийлигине ушунчалык ишенишкен, берилген. Ошолордун мисалы үчүн алардын айткан приказына Москвадан келген немелердин баарын аткарганга мажбур болгон. Мүмкүн кээ бир туура эмес нерселерди аткарган. Бирок совет бийлигинин жардамы менен минтип кетебиз, элдин ал-акыбалын жакшыртабыз деген ой менен баарын бүтүрүшкөн. Эми мен дагы бая күнү эмне үчүндүр Гүлсарыны кайра окуп чыктым. Бир кокусунан колума тийип калып. Мен таң калып аттым. Кантип ушул чыгарманы ошол кезде чыгарды деп. Ошол абдан таң калыштуу нерсе. Тем более ал убакытта ЦК идеологии берки Москвадагы Михаил Андреевич Суслов болчу. Ал абдан мындай консервативдүү, эч кандай антисоветчинаны допускать этпеген киши болчу. Бирок ушу Айтматовдун бир жүзүндө, үстүндө Кудайдын жардамы барбы, ошондой ошолор менен көрсөткөн да ошону. Таң калыштуу. Бирок андан тышкары ошол эле биринчи мугалим деген кино, Кончаловскийдин киносу чыкканда дагы, бетме-бет чыкканда дагы, Жамиля чыкканда дагы Чыңгыз Төрөкуловичка кандайдыр бир басмырлоо болгон. Каршы чыгып неметкендер болгон. Бу жерде Кыргызстанда айрыкча
тим эле Ооба. эмне үчүн кийинки жылдары орусча жазып калды. Бул жерден баягы кыргызча чыккан немелерин баарын баса калып эле мындай андай деп атайын жыйналыш өткөрүп жазуучулар. Анан ошентип сынга алып атканда Новый мирге Жамилясын бергенде анан Твардовский менен сүйлөшүп калат. Ушинтип пасмырлап атышат Кыргызстанда десе, сен орусча, кыргызча жаз, анан орусчасын биринчи чыгаралы, анан кийин унчукпай калат кыргызстандыктар деп. Анан кийинки жылдары орусча жазып калды. Биринчи орусча жазып анан Чындап эле Жамиляны кыргыз окурмандары биринчи кабыл алган жок. Кантип эле биздин кыргыз кыз тиги күйөөсүн таштап, болбосо согушта жүргөн күйөөсүн таштап, кандайдыр бир непонятный бир казак менен кетип калган деген ойлорун айтып жүргөн. Бетме бетке дагы дезертирлерди чыгардым деп айтып жүргөн. Анан ошондон кийин катуу ооруган, чындыгы өзгөчө Жамилядан кийин катуу критикалап ооба, ошондо чоң ушундай сындардан өткөн. Анан кайсыл убакытта Чыңгыз Айтматовду мындай эми чын эле бул чыныгы чоң жазуучу жана инсан деген ой келди. Элге түшүнүк. Эми бул ар кайсы убакытта ар кандай болуп атты. Анан баягы орусча чыгып, орусчадан башка тилдерге которулуп, анан баягы башка өлкөлөр аябай жакшы кабыл алганда, анан айла жок биздикилер дагы ошого кошулуп башташты да. Бирок көпкө чейин эми бул жерде КГБ да бар болчу да. Баягы 84-жылы, 85-жылы номер 5 мектепке барып калат. Барса, бир класста 55-60 бала, бир партада 3 бала. Ошол убакытта эле уже. Ошондо анан мектеп 3 смена иштейт. Ой, силерге эмне болду? Эмне үчүн мындай десе, шаарда бир эле кыргыз мектеп бар дегенде, анан кийин ошондо анан атырылып чыгат. Бул эмне кылганыңар? Эмне үчүн борбор шаарыбызда бир эле мектеп деп, мындай болсо биз тилден ажырайбыз, биз нациябыздан ажырайбыз тигиби деп. Анан ошондо КГБ, эми ошондо Москвада мындай бир ой болгон экен. Советтер Союзунда жашаган бардык элди советский народ деш керек экен да. Анан тили баарыныкы орусча болуш керек экен. Ошон үчүн жана национальный мектептерди жаап атыптыр. Анан бул ошентип чыгып сүйлөп, анан кийин абдан муну артынан түшүп КГБ абдан, мисалы үчүн биздин үй бүлөнү бүт текшериптир. Аны деле билбейбиз. Анан биз баягы агыч деген, түзүч деген киши болгондон кийин эчтеке кыла албай, анан кийин балдарыбызга өтөт. Анан менин уулум мединститутта бүтүп, анан неметип аткан. Жаңы гана операция жасай баштаган. Анан элдин оозуна алынып, жакшы жасайт деп. Эжемдин баласы аспирантураны бүтүп, диссертациясын жактайын деп аткан. Аны алып барып түрмөгө отургузуп коюшту. Бир дворовой командада бир орус баланы катуу сабап коюп турсаң деп. Иши кылып ошентип балдарыбызга өтүштү. Биздин балабыз жумушу жок калды. Министерство здравоохранения боюнча приказ чыктыр. Бир дагы медицинский учрежденияга жумушка албагыла деп. Көчөдө калды балабыз. Биз аны түшүнбөйбүз неме экенин. Урушабыз аны. Сен акмаксың, сен минтип койдуң, антип койдуң деп. Анан айласы кетип, Америкага кетип калды. Анда катуу стресс болду. Бул жерден дагы Америкага барганда дагы сразу эчтеке болбойт. Катуу стресс болуп, сахарный диабет болуп ооруп. Урмат агабыз. Урмат. 5 жыл төшөктө жатып, ошо каза болду. Быйыл мына октябрдын 12-синде ашын берген жатабыз. Урмат агаңыздын баласынан биз маек алганбыз. Ал дагы медик болуп, врач болуп, жаңылбасам Филадельфияда турушат.
ошол жакта ошондой болуп калды. Ал ошо кыргыз тилин неметем деп биздин үй бүлөгө аябай катуу неме болду да. Анан менин жолдошум врач болчу дагы, анан педиатрический факультетте декан болчу. Мединститутта 5-курска келгенде балдарды бөлүштүрөт. Сен хирург болосуң, терапевт болосуң, лор болосуң деп. Анан 5-курска жеткенде бир жакшы окуп жүргөн балдар бар эле дейт, кыргыз балдар. Бүт барын детский хирургияга жазып койдум дейт. Анан орус балдар менен еврей балдар суранса, орун жок деп койдум дейт. Анан кийин алар жаловаться этип зав кафедрага барышат. Анан зав кафедрага доценттери чакырып алып, сен эмне үчүн орус балдарды албайсың, эмне үчүн сен кыргыздарды эле алдың дейт. Анан мен айттым дейт, ушунча жылдан бери ушунча адис даярдап жүрөбүз. Силер ушуларды алып алар окуун бүтөрү менен Сибирге, Түндүккө, зарплата көп жерге кетип калышат. А биздин тоолуу айылдарда детский хирургдар жок. Балдарды бияка жеткизиш үчүн кээде балдар жолдон каза болуп калып атышат. Не кереги бар бизге мындай мединститутун өзүбүзгө адис даярдабасак деп аларды жеңип кетет. Анан КГБ буларга үстүнөн арыз жазгыла десе, анан алар жазыптыр, орустарды жаман көрөт деп. Бир күнү Чыңгыз Төрөкулов звонить этет, Эсенбек эшикке чыкчу. Сүйлөшө турган сөз бар деп. Анан ал айтты, мындай сүйлөшчү эмес эле, эмне болуп калды, билбейм деп чыкты. Анан экөө Проспект Мир менен тиги аллеяга менен жөө басып, машинеге отургандан да коркот, сүйлөшкөнү угулат деп. Сен эмне орустарды жаман көрүп жүрөсүң? Жаман деле көргөн жокмун. Үстүңөн арыз түшүптүр ушинтип КГБга. Десе анан түшүндүрүп айтат жанагыны. Анан жакшы өзүбүздө мединститут туруп, анан өзүбүзгө адис даярдабасак десе, анан Чыңгыз Төрөкулович айтат, сеники туура. Биздин элге даярдаш керек. Бирок кээде орустардан бирдекини кошуп кой. Анан кээ бир жерде орустарды мактап кой. Кээ бир жерде ой, орустар болбосо биз кантпекпиз деп калчу, күлүп эле калчубуз бул эмнеси деп. Ошентип неме болгон. КГБга ушинтип арыз түшүп, ушинтип биздин үй бүлөнү абдан кыйнаган да. Демек, ар бир саясаттын, ар бир мындай жетекчинин астында бир кугунтулар болгон турбайбы? Ооба. Хрущев, Брежнев, Горбачев, ар бир жанагы. Горбачевдун учурунда Подмосковьеде бир неме бар. Жазуучулар барып жаза турган, эс алып жаза турган айыл да биздикиче. Анан ошого барып бир чыгармасын жазып жүргөн экен. Анан эртең менен столовойго чыгып тамак ичейин деп отурса, КГБнын чоңу да келип отурган экен. Крючков келип отурган экен. Бирөө жанына барып, Чыңгыздын жанына, Крючков сага келди, алып кетет бүгүн деп. Ошентет. Анан мындай карап эле калат. Анан Крючков Горбачевко телефон чалыптыр. Айтматовду алганы келдик, бердебиз десе, неме айтыптыр. Айтматовду алсаңар бүт дүйнөгө уят болосуңар. Тим эле койгула деп. Ошентип камалбай калыптыр. Эмне себептен алып кетебиз деп атышат? Иә. Эмне себептен алып кетебиз деп атышат? Камайбыз. Ошо тилге каршы бир жагы, анан ар кандай немелерди ойлоп чыгарышат да. Ошо тилди неме кылсын, жанагы идеяны. Советский народ деп, анан орус тил болуш керек, элдин баары орусча сүйлөш керек деген идеяны колдотуш үчүн ошентип атышпайбы? Ал болсо жок, кыргыз тил болуш керек бизде деп туруп алды. Туруп алды. Анан тил үчүн күрөш катуу башталды. Мен бир кайсы жылы бир баягы женский уюмдарда иштеп жүргөндө Украинага барып калдым. Ошо жерден бирөө жарым ууп калыптыр менин келгенимде. Анан биз ушу Айтматовдун тил боюнча чыгып сүйлөгөнүн колдоп ушул жерде неме болдук. Анан сизге келдик эле сүйлөшөлү деп.
эме интервью алышкан. То есть башка республикаларда да ошондой проблемалар болгон. Бардыгында окшош проблема болуп чыгат бизге караганда. Анан дагы бир мындай ой бар, ушул Аскар Акаевичти Чыңгыз Төрөкулович Кыргызстанга президент келип койгон деп. Ал мындай болгон. Жанагы биздин Жумагулов, Масалиев, анан дагы бир топ министрлер Аманбаев. Неме кылышат, конкурс, шайлоого өздөрүнүн кандидатурасын беришет. Анан эч ким өтпөй калат. Верховный Советке председатель. Жок, Верховный Советте президент кылып шайланган 90-жыл. Анан эч кимиси өтпөй калат. Анан ушул неме жана мен айттым го аксакалыбыз бар эле Тургунбек Сугунбердиев деген. Ошол мага телефон чалды. Срочно Чыңгыздын телефонун бер деди. Не болуп кетти десем, бияка президенттикке чакырабыз деди. Анан телефонду бердим уялган мен. Анан бирок өзүм звонить эттим Чыңгыздын өзүнө. Ушундай деп атышат, макул болбо. Президент болуш кыйын бул жерден. Неме түштү да эми өзү ишенчек, балагыял, тегерегине саясатчы эмес. Жарабайт болчу президент болгонго. Айтматовду президент кылып алып келебиз деген Дегендерди. Анан мен өзүнө айтсам, өзү айтты, мен өзүм деле макул болбойм деди. Бул бир жагы. Кийин дагы немеден уктум, жазуучу Казат Акматов айтты, биз телефон чалып келиңиз өткөрөбүз дедик деп. Анан ошондо айтыптыр, кой мен жарабайм. Анан кимди дейсиз десе, анан айтат, ушул жерде жогорку кеңеште аябай жакшы сүйлөгөн бир жигит жүрөт, Акаев деген. Ошону карап көрбөйсүңөрбү дептир. Анан койгула, минтип келе, антип келе дебейт. Эгер ал ушунчалык ошону койгусу келсе, кошо келет эле бу жерге чыгып сүйлөйт эле. Ал жөн эле Казатка айтыптыр, анан Тургунбек Сугунбердиевичке да айтыптыр, ошо баланы карап көрбөйсүңөрбү деп. Анан булар сразу эле Айтматов айтты деп эле неметиптир. Эми Акаев жакшы окумуштуу, жакшы мен ойлойм, мындай адамдык сапаттары жакшы деп. Анан эми шарт ошондой болуп калды ошол кезде. Бирок кандайдыр дагы бир ойлор бар, ушул Акаев менен дагы бир убакытта мындай көз карашы келишпей калды. Болгон. Эмне себептен? Акаев кандайдыр бир, по-моему, немени Нобель сыйлыгына өзүн көрсөтөйүн дейди окшойт. Анан ошондон Чыңгыз Төрөкулович немеде, сыягы аны дагы Нобель сыйлыгына дегендер болгонго, анан ошондо кичине неметип жүрдү. Кызганып жүрдү. Ошого мен болом дегендей кылып. Мен так билбейм муну. Кийин мындай болду да, чынында Нобель сыйлыгын беришиптир. Кечинде бирөө ошо комитеттен бирөө звонить этип, бүгүн сизге Нобель сыйлыгын ыйгардык деп жазып. Чыңгыз Төрөкулович айтат. Анан эртең менен кайра звонить этип айтат, кечирип коюңуз, сизге бербей, Горбачевко берип койду. Советтер Союзунан 2 кишиге бербейбиз деп. Горбачев баягы стена, эки Германиянын ортосундагы стенка. Берлинский стена. Ошону менен неме Акаев жөнүндө билбейм. Ушул бир укканым бар да. Бул Акаев бул чоң окумуштуу да, мунун немелерин баягы илимий жетишкендиктерине ошо неме кандидатура болгон окшойт, билбейм анысын. Дагы Чыңгыз Төрөкуловичтин дагы бир трагедиясы бул 2005 жылдагы революция болду. Анткени ушундай төңкөрүш кереги жок, туура эмес болду деген сөзүн айтып койгондон кийин
Курманбек Бакиев буга мындай абдан көз карашы жаман болуп калды да. Анан элчиликтен алгандан кийин мындай абдан бат күйүп кетти деген. Бенилюкс менен Франциянын элчилигинен алып койду да Бакиев. Жок, албайбыз деп эле бир интрига алып жайында берге келип аны айткан экен. Мен эми жаш курагым келип калды. Менин ордума жаштарды койгула. Мен пенсияга чыгайын десе, ой жок, сиздин аркаңыз менен мындай тегиндейге жетишип атабыз. Иштей бериңиз дейт. Бакиев айтты. Бакиев. Анан барып иштейт. Көлдө губернатор болуп иштеген бир киши, мен фамилиясын унутуп калдым. Барат дагы сиздин ордуңузга мени жиберди дейт. Андай болсо мейли. Эртең менен мен кабинетти бошотоюн деп кетет. Анан эртең менен келсе, кабинеттеги кагаздарын, китептерин чыгарып, бирөөн подоконникке, бирөөн эшиктин жанына бир жерге коюп, бошотуп коюшуптур. Анан ошондо неметиптир. Эмне мен келип өзүм алат элем, менин буюмдарымды минтпей деп кетет. Анан има киши көп жыл иштеди да. Посолдордун өздөрүнүн коому болот. Анан көп жыл иштеген а киши неме болот экен, председатель ошо коомго. Анан кийин кете турган болсо коштошуп кетиш керек. Аны Кыргызстандын немеси посольствосы уюштуруш керек эле. Анан аны уюштурушпайт, Казакстандын посольствосу уюштурат. Узатуу башка өлкөнүн немелери, өкүлдөрү, посолдору келип коштошот. Ошондой кадрлары бар. Анан жанагы неменин баарын казактар уюштурат. Ошону менен ичинен таранган го. Бирок айткан жок. Бир дагы жерден мындай андай деп айткан жок. Мен жеңеден угуп калдым. Казактар уюштурду деп. Ошону менен кете берет. Келип анан берге унчукпайт, айтпайт тиги бу деп. Бирок анда мындай Казакстан жакын эмеспи, ошо Казакстанга эле жашайынчы деп Назарбаевга кайрылып квартира тиги буларды неметип калат. Анан ошондон анан Казакстанга барып ошол маселелерди чечип, кандайдыр встречалар болуп, ошентип анан баягы Казанга барыш керек экен да. Москвага барып, Казандан Москвага барам деп. Мага телефон чалды. Мен азыр Москвага кетип атам, андан Казанга барам. Ошо киного тартып атышат. Анда таштап кете албай жатам. Мен мынабу Фрунзеде кайсы бир китеп мектептин директоруна келем деп койдум эле, деп коюп турмун дейт. Билбей калдым эмне үчүн. Анан мен бу жерди таштап кете албай жатам. Анан эми ошол немеге мектепке менин ордума сен барып койчу. Окуучулар күтөт. Уялып атам тиги мектептин директорунан деп. Анан ой макул барайын деметсем, анан бир 2-3 күндөн кийин эле телефон чалып калышты. Казанга келип, эс үчүн жоготуп, катуу болуп калды. Как раз ошо мектепке бара турган күн болчу. Кой обещать этим эле деп мектепке бардым. Окуучуларга бирдеке сүйлөдүм да кетип калдым. Анан телефондон эле эмне болот деп эле анан Германияга алып кетти. Минтип атат, антип атат. Анан эле Германиядан жанагындай болду дейт. Ошол менен кетип калды киши. Осмон Акын Ибраимовдун дагы бир сөзү бар. Чыңгыз Төрөкуловду достойно көм алган жок. Эч ким келген жок ооба. Эч ким келген жок. Жанагындай чоң неме болгон жок деп өзүнүн бир ойлорун айтты. Бирок эл аябай көп келди. Жөнөкөй эл. Площадь толуп кетти. Жана немеден филармониядан чыгарышты да. Ооба. Билбейм аны. Андайды ойлоп турмун. Бирок жөнөкөй эл көп келди.
площадьта толтура болушту. Анан эми ата бейитке коюлат дегени мен ойлочумун да, ата бейитке эч ким коюлбайт, дайыма ушул бойдон калат деп. Анан эле ата бейитке койгула деп айтып кеткен эми иш деп пресс-релиз чыгып атат. Анан мен звонить эттим. Эч качан антип айткан эмес. Каяктан ойлоп чыгарып атасыңар? Эми жазылып калды, болду дейм. Өзү айткандай эмишпи? Өзү бу мына Байтектин дагы тоолорунда мүрзөлөр бар, ошол жерге бирөөдү көмгөндө барган экен. Анан бу жердин жери шамалы сонун экен, аябай жакшы жер экен. Мен өлсөм ушундай жерге эле койгулачы. Тияк бияк алып барбай деп айткан экен. Бирок ата бейитте айткан эмес. Анан ата бейитке Бакиевдер өздөрү эле неме кылып, чыгарып, алып барып коюшту. Эми бир жагынан атасынын жанына жатканы жакшы болду, ким билет. Эми сиз ушундай абдан узак өмүр жашадыңыз. Абдан көп тарыхка күбө болдуңуз деп айтсам болот. Ооба. Ошол жөнүндө канча китеп жаздыңыз? Билбейм, бир 4-5 китеп го. Ошол 4-5 китеп жаздыңыз, бирок мындай тираштары көп эмес болуп жатат окшойт. Ооба, аны чыгарганга менде мүмкүнчүлүк жок, материалдык. Мен пенсионермин. Кийинки кезде азыр баары кымбаттап кетпедиби? Кийинки кезде мен поликлиникага барып келиш үчүн таксиге 1000 сом төлөшүм керек. Антип 1000 сомдон төлөп отурсам 2-4-5 күн барып келгенде эле пенсиям түгөнөт. Мен ойлойм, сиздин китебиңиз көбүрөөк тираштар чыгып, материалдык билиш керек да. Азыр гонорар беришпейт. Анан неме үчүн, чыгарыш үчүн өзүң акча төлөшүң керек. Ага мүмкүнчүлүгүм жок. Анан кээде кээ бир немелер чыгып калат. Колунда бар кишилер, мисалы үчүн мына акыркы жолу Салымбеков экөөбүз жолугуп калдык. Баса ушу Россия мен жана тарыхтын Актай барактары деген китебиме момундай сыйлык бериптир. Золотое перо Руси деп. Баягы күнү ошону мага тапшырышты. Золотосу аз эле экен. Азыр согуш болуп кыйналып атабыз. Золото менен кичине эле боеп койдук деп анан ушуну беришти. Анан ошол немеге чыгыптыр, телефонго. Ушинтип бир топ чыгармалар ушул немеге ээ болуп, анан ошонун ичине менин китебим да кирип калыптыр. Анан кийин Салымбеков экөөбүз бир жерден жолугуп калдык. Анан ал айтты, эже, китебиңиз ушундай сыйлыкка ээ болуптур. Мен да окудум, ал эмне болгон сыйлык экенин да билбейм да. Анан эже мен төлөп берейин бир немесин деди да, ал киши ошо неме кылып 1000 китеп чыгарып берди. 1000 китептин эмесин. Ушундай случайлар болсо китеп чыгып калат. Болбосо сурагандар көп, кайдан алабыз? Магазинде да жок, китепканада да жок. Мен чындап түнү бою ушул белые страницы истории дегенди окуп чыктым. Чын эле ушул демөөрчүлөр табылып, ушундай китептер көбүрөөк биздин элибизге тараса, мен ойлойм мындай агартууга, тажрыйбага, бир сабак катары колдонулса болот деп ойлойм. Абдан жакшы китептер ушул демөөрчүлөр. Рахмат. Ушундай демөөрчүлөр табылат деп, анан ушул азыр 88 жашка толдуңуз, 89га толоюн деп атам. 89га толоюн деп калдыңыз, китеп жазып атасыз. Мына биздин маек бир 3 сааттай болуп калды окшойт. Ушундай жакшы формада кантип кармап атасыз өзүңүздү? Билбейм, анысын деле ойлогон жокмун. Кичине ден соолуктан кыйналып атам, бели ооруп баса албай. Анан азыр компьютерге деле, мурун компьютерге отурчумун да, азыр компьютерге деле көп отурбайм. Эптеп ошо жаш курагым жакшы эле неме кылып атат. Тоскоолдук болуп атат. Китептерди дагы эле жазып атасызбы? Дагы пландар барбы китеп жазганга? Эми пландар деле жок. Ишмердегимди жазуучу катары көрсөтөйүн деген деле киши эмесмин. Мен үчүн
бул жанагы чоң таштагы трагедия. Аталарды ошентип кордоп көмүп салганы мага ушунчалык катуу таасир этти. Ыйладым үйдө жалгыз отуруп. Эмне үчүн мындай несправедливость? Адилетсиздик. Деп абдан ошо кыйналдым да. Анан ошондо кой. Мен билгендеримди жазып коеюнчу деп общий тетрадка лекция окуйм да немеден, физикадан. Анан ошол мен өзүм орус мектебин бүтүргөм. Анан кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтун бүтүргөм. Бирок көбүнчө орусча сүйлөчүбүз. Анан лекцияны кыргызча окуш керек дегенден кийин анан мен баягы тилимди байытайын деп анан кийин кыргыз маданияты деген гезит болор эле. Ошонун ар бир номерин башынан аягына чейин үн чыгарып окучумун. Тиги неметип калайын, тилди жакшы билип калайын, кандайдыр терминдерди билиш керек. Анан ошо физикадан лекцияларды общий тептерге жазам кыргызча. Эртеси барып лекцияны окуп келем. Анан ошондой общий дептерим бар эле. Бул эми август айы 91-жыл. Анан отуруп, анан баягы эсиме түшкөндөрдү жаза баштадым. Жөн эле общий дептерге бала чакама, өзүмдүн бала чакама деп. Анан баягы Топчугүл Сайдуллаева деген жазуучу аял бар. Экөөбүз бир жерге командировкага чогуу барып, анан сөздөн сөз чыгып, неметип калды эле, эже мага бериңизчи деди. Анан бердим. Анан окуп алып айтты, эже китеп кылып чыгарыш керек болуп калыптыр. Жарап калыптыр деди. Ошону менен китеп чыгып калды. Мен оюмда да болгон эмес, мүмкүн жазуучу болом дегендей мындай деген. Анан кийин бир 80ге чыкканда Өмүр белеси деген китеп жазылды. Ага жанагы мен эскерүүлөрүм, баягы иштеп жүргөндө аялдар жөнүндөгү макалаларым, интервьюларым ошолорду орусча, кыргызча болуп чыгарып койдум. Анан кийин Актай барактарда жазганда, а дегенде жөн эле балалыгы кандай, библияда кандай, тиги бу анан кандай кызматтарда иштеген деп эле жаздым да. Кичинекей жука китеп болду. Мындай угам да немелер чоңдор Төрөкул жөнүндө сөз кылганда, биздин мамлекеттин эгемендүүлүгүн түптөгөнгө салымын киргизген кишилердин бири Чыңгыз Айтматовдун атасы деп коюшат да. Анан ал эмне жасаган, эмнеси менен анан мен архивди чукуп анан окуп кирдим. Баягы министр болгон кези, обком секретары болгон кези деп анан жанагы орусчасы «Мой отец как государственный деятель», кыргызчасы «Атам жөнүндө эскерүү» деген китепти жаздым. Анан Асан экөөбүз Чыңгыздын үй бүлөдө жолукканда сүйлөшкөн сөздөрү, ойлору жөнүндө эч жерде жок да. Анан «Человек жив, пока о нем помнят люди» деген кичинекей китепче жаздык. Аны өкмөт чыгарып берди, кичинекей жука китеп. Ошондой немелер. Эми тарыхтын ак баракчасында жалаң эле Төрөкул Айтматов жөнүндө эмес, жука китеп эмес, мен аны карап көрдүм. Бул жакта өзүңүздүн ууруңуздун тарыхын жазгансыз. Кытайдан баштап, Кытай, Түлкү деп шекерге чейин жазып чыктыңыз. Айтматтын бутагы, Хамзанын бутагы деп бул деген чоң мындай бир тарыхый изилдөө. Кийинки китепке, кийинки чыгарылышына коштум. Ошол чыгарылышын окудум мен, ошон үчүн мындай скромничать этип атасыз. Бул жакта чоң тарыхый китеп деп ойлойм. Анан мына аялдардын укугун коргоп келе жатканыңызга канчадыр бир 10 жылдарды бери ошого убактыңызды, күчүңүздү бөлүп бердиңиз. Азыркы биздин убакытта 20 жыл болуп калды. 20 жыл болуп калды. 10 жылда өтпө, 96-жылы. Анан азыркы убакытта ушул аялга карата болгон зордук, зомбулук абдан чоң көйгөй болуп атат. Эгерде уксаңыз, мына канча күн мурда эле 17-жаштагы Айсулууну өлтүрүп, зөөкүр өлтүрүп, зордуктап, анан ушул бир чоң көйгөй болуп атат. Кыскасы, ушул көйгөй менен кантип күрөшүш керек? Анан ушул
биздин коомдун көз карашын кантип мындай өзгөртүш керек деп ойлойсуз? Эмне эле болуп атабыз биз? Өзү адамзаттын өнүгүү жолунда аял менен эркектин функциялары, аткарыла турган функциялары ар түрдүү болуп атпайбы? Мисалы үчүн эркек ата болот, анан бир жака иштеп, каражат таап, үй бүлөсүн багат. Аял мунуку энелик функциясы өтө оор да. Биринчиден боюна бүтөт, 9 ай бойго көтөрөт. Анан төрөйт. Төрөт дагы өзүнчө бир оюнчук эмес. Канчалаган аялдар төрөттөн көз жумуп атат. Ошон үчүн төрөт дагы абдан буга даярдык керек, буга чыдамдык керек, муну караш керек. Анан төрөлгөн баланы эмизип, бапестеп багат. Ушул 3 неме эркектин функциясынан айырмаланат. Аялдар ошондой абдан ошол баланы жакшы тарбияласа, жакшы ден соолук берсе, жакшы көз карашта бакса, ошончолук мамлекетке жакшы, ошончолук коомго жакшы. Бул мамлекеттик иш чынында. Өзгөчө салымы бар экен да аял зат. Ооба. Мамлекет. Ооба. Ошону мындай экиге бөлүшөт да. Биологиялык ролу бар. Эркек менен аялдын. Эркек ата болот, аял эне болот. Анан социалдык ролу бар. Социалдык роль эркек ошо алыска чыгып, иштеп, каражат таап келип үй бүлөсүн багат. Аял киши болсо жанагы балдарды өстүрүп, чоңойтуп, коомго туруктуу, жакшынакай адам кылып берет. Анан ошон үчүн ушул нерсе көңүлгө алынбайт да. Совет мезгилинде аял менен эркектин немеси укуктары бирдей болду. Тең укуктуу деп абдан чоң жетишкендик болду. Бирок көрсө аялдын жанагы биологиялык функциясы оор болуп, ошон үчүн аялдарга кичине артыкчылык бериш керек. Мисалы үчүн айталы ошол эле Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту. Кыздар, келиндер окуган эмес. Бир жагынан энелик, экинчи жагынан ошол коомдук көз караш. Совет бийлиги Кыргызстанда жанагынтип атайын институт ачып, бир жагынан мугалимдердин санын көбөйтүп, экинчи жагынан кыз келиндердин билим деңгээлин көтөрүш үчүн жанагы институт ачышат. Артыкчылык. Карачы, 3 маал ысык тамак, стипендия, анан жакшынакай жерден жатакана, аларды тарбиялаган немелер, анан мугалимдерди дагы тандап алчу да. Ошо кыздарга туура мамиле жасай турган мугалимдерди. Анан мына ошол артыкчылыкты берип коюп, анан теңчиликке жетти. Аялдардын бир жогорку билими бар аялдардын саны, жогорку билими бар эркектердин саны барабар болуп калды. Мына эми андан ары өнүгө беришет. Мына ушуга окшогон артыкчылыкты бериш керек да. Бир келин келди эле мага. Политех институтунда окуп жүрөм дейт. Эң жакшы окуп, отличницамын дейт. Анан бир жигит окучу эле дейт. Дайыма эки алып, анан кайра пересдавать этип ошентип окуган бир жигит бар эле дейт. Анан кийин институт бүткөндө мен турмушка чыгып кеттим дейт. Катарынан 2 бала төрөдүм дейт. Аларды чоңойтуп, бала бакчага бердим дейт. Анан институт бүткөндө буларды направление берет да, баланча жерге иштейсиң, түкүнчө жерге иштейсиң деп. Анан ошол направление менен бардым дейт. Барсам, мен гана эмес, жана жигит дагы ошол жерге направление алган дейт. Ал мен 2 баланы тарбиялап жүргөн кезде ал Японияга курска барып келиптир. Бул жерден бир повышение квалификации дегенден өтүптүр. Анан дагы бир деме ушундай болуп өсүптүр.
бардык жагынан. Анан экөөбүз бир орунга конкурент болуп калдык дейт. Анан сен эч жерге окубаптырсың деп тиги баланы өткөрүп жиберишти дейт. Мен калып калдым дейт. А мен ушундай жакшы окуучумун дейт. Эми бул ошо турмуш. Ал жана эки баланы чоңойтом деп жанагындай курстардан немеден өтө албай калган. Другое дело, эгер мамлекет мынау ушундай инженер экен, балалуу болуп атыптыр, ушуга бир курс ачсак, окутуп билимин унутуп калды да эми билимин. Анан күн сайын неме өсөт, илим. Анан ошого окутуп билим деңгээлин кичине көтөрүш керек. Ага биздин мамлекет андай барбайт. Даяр эмес. Анан ошон үчүн биз ошого күрөшкөнбүз. Ошо аялдардын мынау биологиялык функцияларын эске алып, аларга артыкчылык бериш керек деп. Анан ошон үчүн жанагы компьютерный курска жалаң аялдарды окуттук да. Силер эч болбосо секретарь болуп иштеш үчүн азыр компьютерди билиш керек. Зордук, зомбулук эмнеге өсүп атат? Зордук, зомбулук бул илгертен келаткан нерсе. Мен өзүм кыз-келиндер педагогикалык институтунда окуп жүргөндө, иштеп жүргөндө ушундай бир нерселер болуп калчу эле. Ошо кыздар күйөөгө чыгып, анан ошолордун күйөөлөрү окутпай коюп, зордук, зомбулук көрсөтүп, ар кандай учурлар болгон да. Рахат Ачылова деген бир профессор аял, ректор эле. Анан экөөбүз сүйлөштү элек. Муну канткенде неме кылабыз, токтотобуз деп. Анан мен айтар элем, үй бүлөдө эркек баланы дагы, кыз баланы дагы өстүргөндө, тарбиялаганда кыздарга айтабыз да, сен кызсың, сен мындай болушуң керек, тигиндей болушуң керек. Эркек балага да айтыш керек. Сен кыздарды сыйлашың керек, сен чоң энеңди сыйлашың керек, тиги алар мындай андай деп. Сиздин оюңузча тарбиядан да бар, Ошо тарбия го. Берген тарбиядан. Баланы дагы, кызды дагы тарбиялаганда ушул нерсени эске алыш керек. Ал адам, анага сен күчтүүрөксүң, сен ага неме бергениң, зордук, зомбулук кылганың туура эмес деп. Бир жагы, экинчи жагы, кийинки мезгилде бул таптакыр немеге боштондукка чыккан тема болуп калды. Жаш кыздарды зордуктагандар көбөйүп атат. Эми бул бирок илгери деле кыргыздын үй бүлөлөрүндө ушундай тарбия болгон болуш керек деп ойлойм. Болуш керек, анткени ошо эркек балдарды кандайдыр багыт бериш керек. Уят болот ушундай ишке барган деп. Анан эгер унчукпай койсо, конечно, бара берет жанагындай. Ал дагы эркек баланын кандайдыр бир өзүнүн неме жаш курагына жеткенде сыягы немеси ички развитиеси толгонуп, аябай күчөп кеткенде анан тияк биякты карабай калат окшойт. Анан ошол кезде же мурунураак ошо кулагына куюп туруш керек деп ойлойм да мен. Аны эч ким колдобойт. Рахмат, дагы бир суроом калып кетиптир. Жанагы персонаждар жөнүндө айтып атпадык беле? Персонаждар жөнүндө. Свидание с сыном деген аңгеме бар эмес беле? Ошонун прототипин да жазып кетипсиз. Жанагы атасы бир кезде фронтто каза болуп калган баласынын мектебине барам деген. Ооба. Ошол кандай? Ал мындай болгон. Мен бойго жетип, анан жана күйөөм Эсенбек экөөбүз кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрөбүз. Анан бир күнү эле эми ага согуштан кийинки жылдар, оор жылдар, куда түшүү, сөйкө салуу, кыз узатуу дегенде вообще көңүл мындай мүмкүнчүлүк жок. Анткени согуштан кийинки жылдар абдан оор жылдар. Эч кимде эч кандай байлык жок.
Бирок кыз жигиттер бойго жеткенден кийин алар үйлөнүш керек. Анан баягы ошол кезде ала качуу деген пайда болду. Мурун деле ала качуу болсо керек, ал эми редко. А бул жерде ала качуу мындай болуп калды. Кыз менен жигит сүйлөшөт, анан бүгүн мен сени ала качам дегенде ал өзүнүн кийимдерин, бирдекелерин баарын чемоданга салып, кичинекей чемоданга салып чыгат да, анын макулдугу менен алып кетет. Бирок ата энесине ала качты дейт. Анан кичинекей формалдуу турбайбы, формалдуу, эми айла жоктон болгон иш да. Каким-то образом надо было. Анан биздикиде ошондой болуп калды. Эсенбек 6-курста окуп жүрөт. Атасы 4 жыл согушта биринчи күндөн акыркы күнүнө чейин катышып келген. Анан келгенден кийин аны колхоздун суу катчысы кылып коюшуптур. Анан баягы күн-түн сууда жүрүп, ысык суук болуп, катуу ооруп калат. Катуу ооруп төшөккө жатып калат. Аялы, ал казак аял каза болуп калат 10 жылдан кийин. Анан жаңы жаш келинге үйлөнүп, жаш балдары көп. Анан мүмкүнчүлүгү жок эметип келгенге, кудалашып келгенге. Анан Эсенбек болсо, Касым деген досу бар эле. Бир күнү экөө мени неметип калышты. 6 ноябрь болчу. Анда 7 ноябрда майрамдачыбыз да. Анан апам айтты, эртең үйгө киши чакырабыз. Сен тиги кудагыйды чакырып кел деди. Телефон жок а кезде. Чыңгыздын кайненесин. Мен чыгып 4-троллейбуска түшүп, кудагыйга барып айтып келдим. Алар мени иричип алышты. Эмне иричип алдыңар? Ала качабыз. Ой, кой. Андан кийин кайра келем, троллейбуска түшүп. Ошол бойдон мени троллейбустан түшүрбөй коюшат. Улам мен түшөйүн десем эле астыман чыгышат. Немеге водительге айтайын десем уялам. Кыйкыргандан уялам. Эми тарбия ошо да эч жерден, общественный жерден кыйкырып тиги болбо деп. Анан ошону менен Бычка деген остановкага жеттик. Ал жерден түштүк. Анан ошол жерде бир орус кемпирдин үйүн, комнатасын ошо алып коюптур. Анан ошол үйгө жашайбыз ошол жерде. Ой, кой, сен окууңду бүт. Мен дагы кичине неметейин, анан үйлөнөбүз деп десем деле болбойт. Жок, бүгүн үйлөнөбүз. Анан Касымды Чыңгызга жибердик. Касым барып айтыптыр, Розаны күтпөгүлө бүгүн Эсенбек ала качып кетти. Ой, каяка талашка ала качтыбы? Жок, ошол жерде эле. Анан ошону менен биз туруп калдык. Анан алар баягы ал акыбалды түшүнүп, үйгө келип кетип жүргүлө тиги ата энеси келе албаса иштик эмес деп неметишти. Анан бирок бир айдан кийин примерно ата энеси келди. Кой союп алып, бир аз акча алып алып. Анан келет дагы алар чоң атасы, чоң энеси, апасы, атасы, анан Төлөбай деген жездеси келет. Төлөбай жезде Алымкулдун карындашынын күйөөсү. Анан айылдан Карагыз апа менен Досалы жездени чакырышты. Розанын кичинекей кезинде бактыңар эле, кудалары келип атат деп. Анан муну Московская 141деги үйдө чоң тегерек стол. Анан кудалар отуруп, биздикилер отуруп, тааныша баштайт. Мен баланчамын, түкүнчөмүн. Анан өзү Төлөбай жезде айтып калат, мен баланча кишинин баласымын, баланча деген айылдан болом деп. Десе эле Досалы жездем тура калып эле, сен чын эле ошондойсуңбу? О, чын эле. Сен агаң барбы? Агасынын атын да унутуп атам. Бар болчу, бирок согуштан каза болуп калды дейт. Кантип, эми атаңар кантип атат? Көрсө, ал агасы педтехникумду бүткөндө шекердин мектебине жиберишиптир. Анан ал баланы, Төлөбайдын агасын. Анан аны эми кезде гостиница тиги бу жокта, мүмкүнчүлүгү бар үй бүлөгө коюшат.
анан жездемдердикине, кара жапамдыкына жашайсың ушул жерге деп коюшат. Анан ал бала дагы немени мергенчиликти жакшы көргөн, ушундай бир жакшы бала экен да, жездем экөө аябай бирине бири мындай жагып калат. Анан кээде айылга барып келет экен. Бир жолу бир тайганын эрişип барыптыр. Жездем аябай жагат да. Анан кийин ошентип бүткөндө согуш башталат. Анан жанагы киши жигит Кировкага барып, военкоматка жазылып келет. Доброволецмин. Мени согушка жибергиле деп. Анан кайра келет. Анан жездем айтат: военкоматка айтат, мени согушка эртең жиберебиз дегенде бир күн мурун айтып койгула, мен атама учурашып келейин дейт. Апасы өлүп калганбы ошол кезде. Атама учурашып келейин дейт. Анан бирок бул согуш сабак өтүп атса, терезени келип тыкылдатат, чык, поездга түшүп согушка кетесиң деп. Анан атасы менен жолуга албай калат. Ошону менен согушка барып каза болуп калат. Анан кийин жана Төлөбай жездеден тиги Досалы жезде сурайт. Анан атам кантип атат? Аябай кайгырып кетти эле, атам менен учурашпай кеттим деп. Анан ал айтат: атабыз аябай ошону катуу кайгырды баласын. Анан ушул күнгө чейин мени ошол айылга алып баргылачы, ошо балам иштеген мектепке барайынчы, ошо балам бир жакшы кишилердин үйүндө жашайм дечи эле, ошолорго жолугайынчы, балам менен коштошкондой болуп калат элем деп ушул күнгө чейин жаныбызды койбойт. Бирок ал киши картайып калды, ооруп атат, эч жака алып бара албай жатабыз дейт да. Анан ушул идея бул случайда чыңгыз угуп атат да. Анан кийин анан булар баары тарап кетти, тиги бул биз жашап атабыз. Анан бир күнү немесинин үйүнө барып, апамды көрөм деп барып, кабинетине барып, анан свидание с сыном дегенди көрүп калдым да. Ошол атасы баласы менен учурашпай калып, ошо кайгырганы, ушуну иши кылып ушул идея неме болот да. Прототип болгон. Анан керезеңе айтып калат да: сага калыңды асып төлөштү. Сен эмне ушундай? Анан мен айтам: жанагы свидание с сыном дегендин идеясын беришпедиби? Ал кандай калың? Десем, ушинтип мени жеңип кетесиң деп айтар эле. Бирок аңгемеде ал учурашып кеткен станциядан. Бул бир станциядан жетишпей калып, анан бир орус айтып калып, берки станцияда токтойт. 3 мүнөткө токтойт. Жетишсең жетиштиң, жетишпесең жок десе ат чаап туруп ошол жактан. Эми ал Бул эми көркөм. Немеде? Роза Төрөкуловна, чоң рахмат сизге, чоң маекке. Аябай болду. Мен ойлойм, абдан мазмундуу, маңыздуу, мындай көп кишилерге пайдалуу. Эми карап көргүлө. Карап көрөлүк. Сизге чын ден соолук. Рахмат. Дагы сыяңыздан көбүрөөк китептер чыксын, чыккан китептер көбүрөөк тираждарга айлансын. Кат келди деген китеп жазганбыз Асан экөөбүз. Анан ошол кат келди немеге, жанагы 100 жылдык мамлекеттин 100 жылдыгы болду. Ошол 100 жылдыкка 100 китеп деп ошого бирөөнө кириптир ошо кат келди. Анан мамлекет өзү чыгарып мектептерге, китепканаларга таратыптыр. Так что бир китебибиз ошо чыкты. Сону буйрса ондогон китептер чыксын. Буйрса. Рахмат сизге. Силерге ийгилик каалайм. Силердин берүүлөрүңөр элге, жаштарга өзүнүн таасирин тийгизип, жакшы жакка алып барсын. Рахмат.